Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Коронавирус менен күрөшүү үчүн атайын эсепке 55 миллион сомдон ашык каражат чогулду. Коронавирус менен күрөшүүнүн атайын эсепке 55 миллион сомдон ашык каражат чогулду. Кыргызстанда коронавирус менен күрөшүү боюнча административдик эсепке каражат которуулар уланып жатат. Учурда эсептеги каражат 55,8 миллион сомго жеткенин республикалык ыкчам штабтан билдиришти. Жалпы сумма 55 миллион 767 миң 53 сом. Бул тууралуу Говоритова жазат. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Биздин каналды сырттан көрсөңүз, биздин каналыбызга сөзсүз түрдө каттала кетиңиздер. Кудай буйруса, Аллахым каалап, бул сыноолордон дагы эсен аман чыгып кетебиз. Бар болуңуздар. Ош шаарында коронавирус илдети менен күрөшүп жаткан дарыгерлер үчүн Кыргыз Либерал Демократиялык партиясынын ыктыярчылары, активисттери 100дөн ашуун жеке коргонуучу медициналык костюмдарды, бет каптарды тапшырышты. Андан сырткары дээрлик бир жумадан бери биздин Демилге менен врачтарга, милицияга колунда жокторго кезектешип тамак аш берип жатышат. Демилгени колдогон Абдувахап Нурбаев, Кубанычбек Алибеков, Элдар Абакиров, Сейтек Качкынбай, Айгүл Наватова, Руслан Осунбеков, Улан Абдышев, Шумкарбек Пайзиев, Жанбек Нариев, Улан Абдраев, Ислам, Алишар Аке, Гуля Эже. Барыңарга рахмат. Эгерде бизге дагы жардам беребиз дегендер болсо, жазыңыздар. Азык түлүккө муктаж бир топ көп балалуу бүлөлөр бар. Ар бириңердин тыйыныңардан бери отчет берип турушат, деп билдирди Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев өз постунда. Кийинки партия bir 50 adam var, 50 bölük. Hazır ne el boyunman? Burada partiyada nasıl attı ki bunu? Они не успели, кажется, раздать. Надо bulursa bağlar. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, бир туугандар. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз могул жерде 15 марттан бери Кыргыздын жарандары бардыгы машиналар менен же артка кайта албай, же алдыга кете албай, Казакстан жолун жаап коюп, ушул жерде турабыз. Assalamu alaikum, Сооронбай Шарипович, кыргыз эли ушул жерде границада бардыгыбыз 15 күндөн бери жатабыз. Машинада түнөп атабыз. Столовойлор жабык. Элдерде акчалар түгөндү. Бир суранып бир Казакстандан проход кылып бериңиз. Ушунча эл суранып атат. Мына көрбөңүз, ушунча эл жатабыз. Гостиницалар карантинде жабык калган. Гостиницада чыккан балдардын көбүн азыр ушундай жерде гостиницалар жабык калды. Машиналардын ичинде жашап атышат баардыгы. Жардам кыргыз өкмөттөн бирөө да жардам берген жок. Эч ким консул келди эле санап кетет. Койду сананасын. Бияктан бир гана ушу шаардын мечити, мусулман эли ушу жардам бергени бизге. Башка эч ким жардам берген жок бизге. Биздин жардам сураганыбыз бир эле ушу Казакстандан бизге зеленый коридор ачып бергиле деп сураганбыз. Канча эл турат? Бул дагы количествосы бүт бар эмес. Основной масса мына ушул жерде турса, жарымысы ушу Солилецкий шаарында. Аялдар, балдар. Мен да ушул жерде бир 15-16 күндөн бери жатам. Биз Кыргызстан жарандары жалаң ушул жерде калдык, жүзгө жакын. Мен ошону түшүнбөй атам. Биз кыргызбыз, бирок кыргыз мамлекетибиз барбы жокпу биз? Ошого түшүнбөй атабыз. Биз да өгөй балабыз, эч кимге кереги жок болуп отурабыз ушул жерде. Көз жетпей калды уже. Бизге мамлекеттен бир тыйын кетпейт. Жөн эле коридор берип койсун, коридор. Бизге кирип, Казакстанга кирип, Кыргызстандан кайра чыгып кеткен. Болду. Ошондой кылып бергиле, башка суроо жок. Бизге самолет бергиле, поезд бергиле, бизди баккыла деген жок. Эптеп ушул жерде курсабыз, тойгозуп, бүтүп атабыз. 15 күн. Бүгүн 31 март. Мына бүгүн биздин келгенибизге 15 күн. Сол Илес шаары, Оренбург облусу. Өкмөт ишке жарабаса иштей тургандарга бошотуп калат. Эмне биз Байка айткандай жетим балабызбы? Ошо өзбекче, тажикче жокпузбу? Өздөрүнүн жарандарын могу жерге бүт терип алып кетти. Кыргызстан эле калды, башка эч ким жок.
А біз отырып берели анда ушул жерде. Бир сомуңар жок байкем айтканда. Бизге коридор эле ачып берип койгула, болду. Ошого жетип алсак эле болду Кыргызстанга. Болду, башка эч бир тыйынга кереги жок. Коркпогула, акча сурабайбыз. О, бир сом сурабайбыз. Просто коридор керек. Коридор ачып. Кыргызстандын министри Инесранов деле барбы же жокпу? Же үйүндө уктап атат, ол да коронавирус болуп ооруп калды. Ушунча элди карабайсыңар, буякта аялдар, жаш балдар бар, ойногону керге жок бул жерде. Жумуш жок Кыргызстанда. Жумуш издеп келип, жумушсуздан келип жатар баардыгы. Шуну бир ойлоңгула, партиялар, депутаттар, эртеге күздө келесиңер, айыл ичилер, лидериңер барбы, голос бергиле. Мына, голос иштегиле. Колуңардан келсе, ачкыла коридор. Тыйын керек эмес. Кудай рызкыбызды берип атат. Мэрде мусулмандар жардам берип атат. Бардыгы бир топтолуп эптеп тамак курсагыбыз тойготуп атат Кудай. Депутаттар эртеге голос керек болот. Ойлонуп көргүлө. Кийин дагы учурашабыз. Бардыгыңар тааныймын мен. Бардык канчаңар барган болсоңор сузакка, бардыгыңар тааныйсыңар мени. Эртеге шайлоодо керек болобуз бири-бирибизге. Азыр ушунда силер колдосоңор, биз дагы ошондо Кудай үчүн жардам беребиз. Анан дагы айтып кете турган сөз. Бул баягы биздин Кыргызстандын консульствосу бар, буякта Оренбургте болбосо. Москвада болсо посольствобуз бар. Ошолор эмнеге иштебей атат түшүнбөй атам. Бир тыйып коет. Буякта Казакстандын границасындагы пограничниктер айтат. Биз мында өзүбүздүн посольствого, Казакстан правительствосуна доклад бергенбиз. Кыргызстан жарандары ушундай границада өтө албай калып, ушул жакта калышты деп. Мына ушул жерде башында 200-ге жакын машина турган. Азыр болсо 100дөн ашык. 150 адам бар ушул жерде. Списоктор баардык бар. Бул жерде Солилецкиде бизде эми коронавирус деп баардык коркуп атса, например, буякта күнүнө милиция, полициясы келип 2-3 маал текшерип кетишет. Врачтары күн сайын келип бизден анализ алып кетишет. Температура меритет, тамактарыбызды карап, жүрөк соолугун карап текшерип кетишет. Эч ким ооруган бир да адам жок буякта. Бизден ошо сураганыбыз ушул жашыл коридор бизде Казакстандан өтүп кеткенге. Башка эч нерсе кереги жок бизге. Алардан. Числосун айттык го. Бүгүн 31. Ушу 16-сынан бери ушул жердебиз. Эми Кыргыз өкмөтү биздин карабаса билбейм анда. Казактар кандай Путинге кайрылыш керек анда. Кандай кылыш керек анда? Кыргызстанга кетебиз. Бүгүн 31 март 2020 жыл. Могул жакта Кыргыздын жарандары полный турушат. 15 март 16 март күнү эртең менен жабылган. Границадан өтө албай Казак Россия границасынан могул жерде Солилецкий шаарында калып кеткен кыргыздар баардыгы кыргыз жарандары Өзбекстан, Тажикстан өздөрүнүн жарандарын алып чыгып кетти. Ол жерде только кыргыздын жарандары калышты. Ол жерде машинада түнөп, уже машиналардын да бензини калбай, акчалары төгөнүп, эмне кыларын билбей турушат. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.